Andan keyingi bölüm aytıp jatat babun la yusalu bi vajhillahi illal janna. Allah'tın yüzü menen 5 gana suralat dedi. Allah'tın yüzünü ortaga salıp 5 gana suralat dedi. Bu bölümde aytıp jatat. An Cabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir radhiyallahu anhu rivayet kılıp atat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. La yusalu bi vajhillahi illal janna. Allah'tın yüzü menen bir gana 5'li gana suralış gerek dedi. Bu bölümdagi murunku bölümдөр siyaqtı öyle Allah Taala'nı uluqtoo bolot. Мындайча айтканда Аллахтын жүзүнү болор болбос нерселерге ортого сала бербеш керек. Аллах Тааланын өзүнү да ысым сыпаттарын, затындагы не болор болбос нерсеге сала бербегиле дейт. Ошол сыяктуу эле аятта да келет го. ولا تجعلوا ايمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. Аллах Тааланы ошо касам ичебиз го, ант ичебиз, касам ичебиз. Ошого оюнчук сыяктуу кылбагыла дейт да. Болор болбос нерсеге эле валлахи Аллахтын аты менен касам ичем, Аллахтын аты менен касам ичем деп көп ар бир нерсеге оюнчуктай кылбагыла деген. Ошол сыяктуу эле Аллах Тааланы улуктаган адам Аллахтын жүзүн ортого салганда ал не бир негиздүү, орундуу нерсени гана сурайт. Ошон үчүн айтып атат пайгамбарыбыз. Аллахтын жүзүн салсаң бир гана 5ти гана сурагын деп. Негизи бул хадис Аллах алам даиф хадис, сахih эмес хадис. Бирок бул китепте дагы Тавхид китебинде даиф хадистер бар экен го десе, туура даиф хадистер бар. Буга жооптордон алымдар айтат. Биринчиден bir hadisке даиф же сахих деп өкүм берүү алымдардын иштихадына жараша болот. Кээ бир алым аны сахих деп көрөт, кээ бир алым не даиф деп көрүшөт. Экинчиден кээ бир алымдар ошо китептерде даиф хадис алып келет, бирок анын өкүмү башка хадистер менен, башка маанилер менен тасдыкталган болгон үчүн алып келишет. Ал эми бул хадисте дагы негизги пайдалардан Аллах Тааланын жүзү бар экендигине далил болот. Жүзү Аллахтын сыпаты. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Ва ябқа важху раббика зул жалали вал икрам." Аллах Тааланын жүзү гана калат. Жана башка аятта: "Куллу шайин халикун илля важха." Бардык нерсе курайт, бир гана Аллах Тааланын жүзү гана калат дейт. Бул Аллахтын жүзү деген Аллахтын сыпаты, Аллахтын сыпаттарынан. Муну кээ-бирки жамааттар, адашкан жамааттар кандай түшүнөт? Сен куллу шайин халикун илля важха, бардык нерсе өлөт, жок болот, бир гана Аллахтын жүзү калат десең, сен ушуну аятта айтып, Аллахтын жүзү бар деп айта турган болсоң, алар айтат, Аллахтын, демек бул аятта айтып атат Аллах Таала, бардык нерсе өлөт, бир гана жүзү калат. Аллахтын жүзү эле калабы, башка жактары калбай жүзү эле калабы? Силер ушу үстүрткү маанисин түшүнүп атасыңар деп айтат да. Бул андай мааниде эмес. Муну кыргыз тилинде дагы, араб тилинде да колдонот. Баланчынын жүзү калат десе, заты өзү калат деген мааниде. О сен жүзүңдү элдин алдында уят кылба деген, өзүңдү уят кылба деген да, бетиңде эмес да. Түшүнүктүбү? Бул жүзү дегенден максат өзү деген. Экинчиден жүзү десе турган мисалсын, бети дей турган болсок, баланчынын бети калбаптыр десе, ошол бети бар нерсеге бет деп айтасың да, түшүнүктүбү? Ошол сөзүңдө сен бетти максат кылбасаң дагы, бирок ошол адамда бет бар болгон үчүн айтасың да. Түшүнүктүү болот абы? Мисалы үчүн машина дейли, машинанын колу жок, машинанын колу сынып калыптыр десең күлөт да, чынбы? Машинанын колу сынып калыптыр десең күлөт. Неге? Машинада негизи кол жок. Түшүнүктүбү? Ошондой эле машинанын бети жок экен десең күлөт. Анткени анда бет жок. Бети бар затка бети деп айтылат. Именно ошол бети деген сөзүңдө сен чыныгы бетти максат кылбасаң дагы, бирок бети бар, же колу бар затка ошол мүчөнү колдонулат. Түшүнүктүбү? Араб тилинин эрежесинде дагы, кыргыз тилинде деле ошондой. Аллах Тааланын жүзүнөн башка эчтеке калбайт дедиби? Демек Аллах Тааланын өзүнөн башка деген мааниде жана ошондой эле Аллахтын жүзү бар экендигине далил болот. Анткени жүзү жок боло турган болсо, ал сөз колдонулбайт. Түшүнүктүбү? Түшүнүктүбү? Түшүнбөсөңүздөр сураңыздар. Иншалла китеп Тавхидте аз калды, акыркы бул кыска бөлүмдөр. Ушуну менен бул бөлүмдөр бүтөт. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайри халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.